Саламатсыздарбы биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто спортсмен, 60 жашында спортко кайтып келген бир канча сыйлыктын ээси Кубанычбек Жаманкулов агайыбыз болмокчу. Бирок Талас облусунда агайыбызды Сатай деп таанышат. Агай, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Жакшы болот. Мен өзүм Талас районунда Талдуу айылында туулгам. Ошол жерде окуп, ошол жерде 10 классты бүтүрдүм. Ошол жерден армияга бардык. Анан келдик. Анан 85-жылдары Талас районунда спорт школунда детский юный спорт школуга кирип, өзүнүн айылга филиал ачтырып, ошол жерде эркин күрөштөн машыктыруучу болуп иштегем. Анан көп өтпөй эле жана 90-жыл болуп калып, ошол жерден көп пландар өзгөрүп, спорттон кетип, бизнес кылабыз деп. Бизнес эми биздин спортсмендердин ар биринин колунан келе бербейт экен. Анан бир топ кыйынчылыкка туш келдик. Анан ошо жора жолдоштор, достор отуруп эми ушу мен 60 жашка чыгып калганда тренерлер калып иштеген дагы кесиптештерибиз бар да. Ошолор баарыбыз отуруп анан кайра барып айылга ачпайсыңбы, бирге күч барда бир мектеп жасап кетпейсиңби кийинки муундарга деген сөз болгон. Анан ошодон улам ошону туура көрдүм дагы, анан барып ошол жерде бир эски мурунку мектептин эски спорт залы бар болчу. Ошол спорт залды алып, анан жасап, жашынакай кылып, азыр современный эң алдыңкы заманбап спорт мектеби болуп ачтым. Кармаш урушу боюнча машыктырам өзүм. Дагы эки тренер иштейт, боксерлор бар. Жакшы жигиттер, чоң ийгиликтер бар. Бир топ окуучулар тарбиялап атабыз, дагы тарбиялайбыз. Ийгилик жараткан окуучуларым да бар. Азыр ушул Кыргызстан курама командасында Азиза деген, Шумкарова Азиза деген кызым бар. Ошону алып келип берген, Үсөн деген агайды тренировка кылат. Кыргызстанда бир жолку чемпиону, өзүнүн салмагы боюнча, жашы боюнча. Азияда 2 жолу коло медаль алды. Америкага бар бир жолу чемпион, бир жолу күмүш алып келди. Турцияга бар бир эле мезгилде эки салмакка түшүп, өзүнөн улуураак, чоңураак, анын өзүнүн салмагында бир чемпион, бир күмүш медаль алып келди. Кудай буйруса 2028-жылкы Олимпиадага, Францияга кызыбыз катышып калат деген үмүттөбүз да. Ошол Үсөн агай экөөбүздөн тилек кылып. Ушул сиздин спорт клубуңуз сиз ачкан бардык шарты менен Талды булак айылында жайгашкан. Кийин баягы бир канча айылдарга бириккен да айыл өкмөттөрчү. Ошондон кийин баягы айыл өкмөт тарабынанбы же мамлекет тарабынанбы колдоо болдубу ошо сиздин спорт клубуңузга? Азыр эми биз мамлекетке деле арызданып барганыбыз жок, бирок Шумкар уя менен бириктирип бердикпи. Ошондо ошо бириктик. Анан бирок азыр колдоо жакшы. Маселен мен жакында Азия чемпионатына өзүм ветерандардын арасында барып келдим. Кыргызстандын курама командасындамын. 3 түрү боюнча болду. Джиу-джитсу, анан кийин пол контакт и боевой контактта мен 2 турнирге катыштым. Ошол жака барганга жол киребизди ошол айыл өкмөтү төлөп берди да. Эми жакында дагы дүйнөлүк чемпионат болот, ноябрда. Ага дагы ушул жиберем деген убадасы бар. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Төрагабыздын дагы ошо бизге кошкон салымы ошо кишиники чоң да. Бакыт Кыдыралиев Мукамбетов деген жигит, ошого рахмат айтам. Колдоосу бар. Кече дагы сүйүнчүлөп биздин айыл депутаттары кабарлашты, ошо 500 миңдей мен өзүм сурагам. Тренажер алгангач, жаңы современный кылып коеюн деп эми. Ошону акчаны бөлүп бериптир, эми буюрса болуп калат да жакында. Эгер ал болуп калса, уже аерде уже меники шаардан кем калбагандай чоң жашынакай спорт клуб ачылып калат да. Анан жогоруда сиз айтып атпайсызбы, спорт клубду ачканга досторумдун сунушу,
болду деп жанан андан сырткары дагы бир нерсе түрткү болдубу? Сөзсүз да. Мисалы мен союз кезде биз 10 классты бүткөндөн кийин дале ушу окууга келебиз деп анан окуу жакшы болбой калып жүрдү. Ошондо мен күрөшкө аябай катышкым келген. Боксунабы, күрөшкөбү. Анан ал жерден көп секцияларга бардым. Алышпайт да. Эмнеси, сен уже картайып калыпсың деп. Эми ошо 10ду бүткөн баланы картайып калыпсың деп атат да. Менин желанием аябай күчтүү болчу. Мен бүт таштап коюп спортко кирсем дегем да. Анан эми армияга кеттик, кайра келдик. Армияга келгенде мен дагы бир сыйра кыдырдым. Анда Фрунзелер ошо көп секцияларга бардым. Ой, армиядан келипсиң деп жолотушпайт да. Анан али жок. Спорт жок эле, көздөн учуп жүрдү да. Кийинчерээк мен өзүм ошо ДЮСШга барып 85-жылы Талас район школуна барып, Кызалаков Чойбек деген жигит ал дагы деле иштейт. Анан ошого айтып түшүндүрсөм, мага филиал ачып айылда берди, ошо эркин күрөштөн машыктырчу болуп калып 90-жылга чейин. Анан 90-жылы жанагындай заман өзгөрүп, эгемендүүлүк болуп, анан ошол жерден дагы биз бизнес жасайбыз деп азгырылып кетип калып, ошо бизнес бизге ылайык эмес экен, анан биз билбейт экенбиз бизнести. Анан ушу кайра кайтып ушул келдик, өзүбүздүн айылга барып. Анан ошо көп эле арманда калгам өзүм дагы. Анан айылдан эле көп айтып калышат, ага сиз кеткенден кийин эчтеке жок. Жакшы тың балдар бар эле, кыздар бар эле деп. Анан мен бир мезгилде барып калып спорт залда турсам, аябай волейбол, баскетболду ойногон жакшы кыздарды көрдүм да. Анан ошолорду алып келип, анан ошол жерде бир грек-ринг боюнча өзүм дагы бир окуучум бар. Ошо тренер болуп иштеген. Ошол жерге алып келип, Шевченкадай чыга турган кыздар бар экен да бизде. Бирок ошо 1 ай, 2 ай машыктык, анан кийин ата-энелер билип калып эле, кайра чакыртып алып, анан ушундай каршылык кылып жүрдү. Анан ага карабай эле мен кайра спорт школа ачып, баш оту менен ошол жака барып, ошо айылыма кирип, анан жакшы буюрса жакшынакай зал салып алдык. Современный зал тренажерыбыз өзүчө, гимнастикабыз өзүчө, массажный залыбыз да бар, туалетибиз да, душубуз да иштейт, мужской, женский. Жакшы эл аралык деңгээлдеги чемпионат мирларга катышып атабыз, балдарыбыз бар, тың чыккан балдарыбыз бар. Өзүм дагы алардын башындамын. Азыр мен 70 келип калдым, бирок ошого карабай мен мелдешке такай катышып турам. Мына кече жакында эле Өзбекстанга Азиянын биринчилиги болду, чемпионат Азия болуп, ошо ветеринар арасында өзүм бир күмүш, бир алтын алып келдим да. Ошо кыскача. Ошо бир катар мелдештерге барып, байгелүү орундарды ээлеп келиптирсиз. Ошонун алдыда медалдар турат. Анан ошол эл аралык мелдештерге, чет өлкөлөргө чыгып жүрдүңүз. Ошондо мамлекет тарабынан кандай колдоолор болду сиздерге? Бул ушуну аябай жакшы суроо бердиңер да. Бизде мамлекет колдобойт. Бул олимпийский вид эмес деген шылтоо менен илгертен бери эле колдобой койгон да. Ал эми бизде машыгуу, мына күрөш сыяктуу эле, бокс сыяктуу эле машыгышат да. Мен мисалы барып атканда биз 2 маал машыктык. Эртең менен бир 2 саат, кечинде 3 саат машыгабыз. 5 мүнөттөн 5 раунд, же болбосо 8 раунд. Майка барганда баягы кыргыздын намысын достойно колдошубуз керек да. Ошон үчүн ошондой жүрдүк да. Биз өзүбүздүн акчабыз менен барып, өзүбүздүн акчабыз менен келдик да. Келгенде дагы эч кимдин иши да жок, аябай туура эмес да. Бизде кээ бирде 3 медаль алып келгендер болду. Алтын алып келген. Мына Мерим деген кызыбыз өзү спецназда иштейт, азыр берде служба кылат. Ошол кызыбыз барып 2 алтын, 1 күмүш алып келди. Финалда Өзбекче кыска утулуп калды, бал менен утулуп калды болгону. Анан достору барып, кесиптештери жашынакай кылып бизди Чалдыбардан тосуп алды, ошо кыз аркылуу келип ошолордун автобусу менен келдик. Анан дагы бир өкүнүчтүүсү, мына мисалы казактар, өзбектер автобус берет да, Мерс автобус. Ошо тосуп алат аэропорттон, гостиница апарат, анан өтүп аткан жанагы спорт залга барат да, кайра турнир өтүп атса, кайра алып келет. Биз казактарга бир 2 күн жабышып жүрдүк, анан айтышты, биздин балдарыбыз батпай калды дегенде биз түшүп, кайра такси менен чакырып, анан убара болуп эле цыгандардай болуп, ушу тиягына, биягына ушу такси чакырып жүрдүк да. Ушу кичикей эле каражат кетет да. Ушуну жанагындай акча жок деп шалдырап отуруп бербей, бир акча бөлүшүп эле койсо, акча бар деп атат, мына кумтөрдү алдык деп атат. Анысы жакшы. Анан каякта ушул акча менен?
травма алгандар да болду. Мисалы жанагы Мерим деген кызыбыз бутунан травма алып келди. Ошо травмасы менен 3-чү мушташка чыгып, 2-чи байге алды. Азия боюнча. Анан мындай жок иштеке. Эми биз ага деле неметпейбиз. Болгону ошондойлорубузду көздөп койсо да, ошо эми мына депутаттарга айтат элек, көп айтат да, бирок кулактарына кирбейт депутаттардынчы эмнегедир. Эми алар эми спорт эмне экенин түшүнбөгөн адамдар окшойт да. Мындай кызыкпайт да биздин немебизге. Мындай бир кызык эле адамдар барышат да парламенттечи, болбосо ушу келгенде ушу вопросту коюп, мына бүт спорт. Бизде эч кем эмес, алардан машыгабыз. Жана Олимпиадага кандай даярданып атса, биз дагы даярданабыз. Мына чолпон эме чемпионат мира болот. Мен айылдан келем, 2 мал тренировка кылабыз, машыгабыз. Дагы жакшы, мен чемпионат Азияга барып келгенде биздин айыл өкмөт өзү кабыл алды. Бакыт Кыдыралиев деген жигит. Ошо Польшага жол киремди төлөп берүүгө убада берди да. Бул мени аябай сүйүттү. Бул өмүрүмдө ошол биринчи жолу ушу жигиттен командировочный алып, адам катары өзүбүз жалдырап көргөнгө барбай, кенет сонун барып келдим да. Ушундай нерсени колдоп турса жакшы болот эле. Бизди бияктан неметпей эле койсун, просто ошол жака барганда уят экен. Тажиктер, өзбектер, казактар 3 команда барса, 3-өнү тең 3 автобус. Өзбектер 3 команда келсе, 3-өнү тең автобус. Мерс алып келип турат. Биз бир уялабыз да. Аябай уялабыз. Анан биякталар эмнеге уялбайт? Эмнеге курчултооныш, айтышат акча жок деп билбейм, ошо. Түшүнбөйм да. Ошо атак мындай интизар, спорт үчүн намыстанган балдар Кыргызстанда, кыздарыбыз да аябай көп. Кыздарды бар, мына 4-5 кыз барып келди, бардыгы байгайлуу орундарды алып келди. Бардыгы өзүнүн каражаты менен. Эми бизде канда мамлекет тарабынан буюрса сиздерге колдоо болот деп үмүт кылалы. Андан кийин сиз айтып атасыз, 70 жашка келип калдым деп. Ушул адамдарды сергек жашоого үндөп, аларга массаж жасап, ден соолугуна кам көрүп, аларды чуркатып, ушундай да иштерди кылып келет экенсиз. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Бул бир кокусунан эле болуп калды. Спорт залда турсам, менин бир жолдош балам келинчеги келип калды, баса албайт. Аябай баса албайт. Сорго келип, анан ошол жерде мен бир аз кичине жетелеп, ары бастырып, бери бастырып, бир анан дене башын чоюп, ушундай кылып койгом. Эртеси күнү айтат, спорт залдасың, ооба десем, келгим келип атат. Бүгүн жакшы уктадым деди да. Өзү салмагы 130 ушундай айтыр. Анан ошойдон келди, 1-2 күн болду, анан дагы бир алып келди, ошентип отуруп, анан бир 30тай кыз келиндер, аялдар чогулуп калды. Ондон ашык эркектер келди. Эркектерге кечинде, күндүз аялдарга кылып, бүт дүйнө жүзүнө таралган, муну айтып отурганда казети жок. Бул гимнастика, бул өмүр берет. Көп адамдар аяк ишти менден, малы инсульт менен келгендер да жакшы болуп кетти. Кыздарда деле, аялдарда деле биздикиндей эле талант болот экен. Кээ бирлер 57 жашында 7 баласы бар. Шпагат отурушту да. 57 жашында шпагат отурду ошол аял. Муну как раз 24-ондон Алматадан келип телевидение тартып атканда ошо биринчи жолу ошондо отурду. Таң калышты да. Анан жакшы, ошолор чуркайт азыр деле. Мен аларды чуркатып 2-3 километрге чейин чуркатам. Тегерек четтеги айылдар кетип баратканда токтоп анан карашат бизди, таң калышыпчы. Азыр эми быйыл эми ошолордун баарын эске алып, мен жанагы айыл өкмөттө колдоп атпайбы? Тренажерго дагы акча бөлүп берди, 500 000 сом акча бөлүп берди. Ошолордун баары келип калат болсо, менин быйыл бияка келгем, кайра барып ошол жасап аткан ишимди аягына чыгарып, көбүрөөк камтып дагы өзүбүзгө чакырып, анан массаж деп калдыңыз, массаж да жасайм. Ошол улгайган аялдарга массаж керек экенин да түшүндүм. Анан эми колдоктон жасабайын деп бияка келип атайын окуусун бүтүрдүм. ФОК аппаратын менен андан дагы сертификатын алдым. Мен өзүм омуртка аркылуу жасайм. Муну Кыргызстанда эки эле киши жасайт, ушу бирөөсү мен, бирөөсү Кубан деген үйрөткөн. Бул аябай жакшы аппарат, уникальный аппарат. Азыр менин бердиги спортсмендерибиздин ичинде ушу жанагы Келечек деген чоң спорт клуб бар Кыргызстанда. Аябай жакшы Бообек Тотошов деген жетекчиси бар. Ошол жигит менден кичүү болсо дагы мага көп сабак үйрөттү. Мен ошолордун залына келип, мага мындай тааныш эмес эле да, бул эр урушчу. Анан кийин ушул жактан келип сабак алдым да. Ошол кишинин, ошол жигиттин арты менен мен көп нерсеге жетиштим. Джиу-джитсу боюнча дагы Марс деген жигит бар, Азия Арстандар деген клуб бар.
ошол жакта да барар да мен ошол клубда машыктым да. Мына ушу эки тренерге мен чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Рахматымды айтам. Ошол. Анан сөзүбүздү жыйынтыктап жатып сизге алдыда дагы кандай пландарыңыз бар, кандай максаттарыңыз бар, ошол боюнча да бөлүшүп кетсеңиз. Алдыда максат ошол, эми баштаган немени ишимдин баарын калтырып койбой, кайра алып кетиш керек экен. Мен 1 жыл аякта болгон жокмун. Мен жана окуучуларыма таштап келгем. Бирок мен сездим, ушул аякка кайра өзүм керек экенимди сездим. Быйыл буюрса барам. Кайра жаңы күч, жаңы дем менен иштеп, кененирээк иштеп, ошол гимнастиканы, аялдарга өткөргөн гимнастиканы бүтүндөй Кыргызстанга жайылтсам деген немем бар да. Мен жакында эле облус спорт комитети менен сүйлөштүм. 200 миңдей акча бөлүп берсеңер, мен бүтүндөй ошо менден үйрөнүп, телевизордон эле, анан телефондон эметип эле өздөрүнүн өзү Ошто көп ачылды. Мен бир досум бар эле, командировкага көп барат. Ошо барган жерде ошо мени көрсөтүп, чагылдырып, анан уюштуруп, азыр Ошто, Жалал Абадта бир 10 чакты жерде ачылган, Көлдө ачылган. Эми ошолордун баарын башым бириктиришим керек да. Мен бүт кыдырып чыгып, анан бир мелдеш кылсам, күз айларында Талас областында өтсөк, аялдар бул тарайт да, ар бир айылда ушундай жашоо сергек. Жана Кытайларда эртемен туруп гимнастика ушу ойноп атышпайбы? Ошол сыяктуу кылып ойноп калса, биздин кара адамдарыбыз булар 80-90го кыйналбай эле чыгат да. Кыйналбай эле чыгат. Неберелерди коруп албайт. Аябай жакшы жашоо болот. Кийинки муундарыбыз албетте алардан дагы сабак алат, жаштайынан баштап спортко тартылат деген ойдомун да. Бул ич жүзүнө ашып келаткан нерсе, практика өтүлүп калган. Эми муну только иштетиш керек. Ошол мен кыскача эле немем ошол. Демек, ошол сиздин көнүгүүлөрүңүз адамдарды жашартып, узак жашоого жол ачат экен да. Сөзсүз да. Сиз ал көнүгүүлөр каяктан алдыңыз эле, каяктан үйрөнгөнсүз? Мен буну мындай мага келип калгандан кийин эми бияка келип кайсы специалистти неметем, анан өзүм айлык албай иштедим 9 жыл. 1 сом акча албай мамлекеттен бекер иштеп бердим. Анан дагы кимге төлөп бере алам? Анан койдоп эле интернетте мен көбүнчө Кореяныкы, Кытайдыкы, Япониянын жана ойноп аткан гимнастикасын көрүп эле, анан биз өзүбүздүн аялдардын жаштарына караса ылайыктуу кылып алып туруп коюп эле, ошону коюп алып, анан немени күлчат этип коюп эле интернетте. Ошол мен андан көрүп жазайм, келерден мурун өзүм даярданам. Музыкабызды коюп коебуз, кадимкидей эле ритм келет. Анан ошо менен эле иштеп неметип кеттик. Кадимкидей эле 20 килограмм, 25 килограмм, 19 килограмм арыкташты. Анан тың аябай. Бодрый. Жакшы сергек жашоого алып келе алдым да мен ошо кишилерге. Ошол. Анда сизге эркин микрофон берели, сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз болот. Эркин микрофон болгондо эми мен көп угуп калам, кээ бир жерге барып калсам эле бир 40ка чыгып чыкпаган адамдар бар да, 50ге чыккан алар болсо чал болуп калды деп айта беришет да. Биз чал болуп калдык, анан 50ге келдик, анан 40ка келдик, 45. Андай эмес. Мен мына 70темин. 70ке барып мен мына Азияда джиу-джитсуден күрөшүп, анан пол контакттан мушташып мен 1 алтын, 1 күмүш алып келдим. Бул Манаста айтылат го, Кошой атабыз жолой менен 90 жашында күрөшүп, анан жыкканда. Бул биздин каныбызда бар нерсе. Ойгонот ошол. Мындай генибизде бар нерсе, түрткү болсо бул ойгонот. Биздин чалдарыбыз дагы, кара адамдарыбыз да спортсмен болуп кетет. 57 чыккан аял жетип алат өрөгөн. Шпагатка отургандан кийин бул чоң жаңылык да. Ошол биздин кыргыздын эли бардыгына шыктуу. Анан мен ойлойм, Аракет кылыш керек. Аракет кылса сөзсүз болот. Калган жактарда тартам да, келгиле. Мен быйыл кыдырсам деп ойлогом, мүмкүнчүлүк бар, айыл өкмөтүнө кайрылып көрөм. Эгер неметсе ушу Жалал Абад, Ошто ачылып калгандар жер бар, ошолорду кыдырып, баштарын кошуп, бир эле мындай болуп кыдырып келип, анан бир 3 упражнение тандап алып туруп, албетте мунун Бишкектеги, Талас областында ичиндеги гимнастика атайын профессионалдар бар, ошолор менен биригип, анан бир 3 түрүн тандап алып, ошолорду баарын жиберип, анан 3 түрүнү бойдон мелдеш гимнастика боюнча чуулган адамдын жаштарына, орто жаш, 60-тан ашкандар, 40-тан ашкандар, ушуларды неметтерен бир жакшы самалтым, спорт күрөш сыяктуу болуп атпайбы? Ошондой кылган нерсени уюштуруп берсем деп атам да, менимче болуш керек. Ушундай нерсени уюштурам деп дале бир жоңошко кеңешке бир таластык бирөөгө айткам. Алар угат,
анан кетиргенче шашат, убадан өкүтө берет. Эртеси күнү телефон чалсаң эле албайт. Ошойдон 2 жыл калып калды да. Анан быйыл кайра кояй, өзүм уюштурган нерсени өзүм аягына чыгайын деп анан аракет кылып атам. Жакшы колдоо бар да азыр. Ошол башка деле эчтеке жок. Ишке аша турган нерсе бул. Чоң рахмат анда маегиңизге. Рахмат.